Бүт энергетика жана комплекстүү көз кароо керек болуп атат да. Комплекстүү план ошого жараша баягы энергетиканы кеңейтиш керек да. Мисалы биздин ТЭЦ өзү билесиз, уккансыңар, бир 55 жылдан ашты бул курулганчы, 60-жылдын башында эле башталган. Анан бул ТЭЦ өзү иштөө мөөнөтү, мындай экономикалык жашоосу деп коет. Бул 25 жылдан 40 жылга чейин болот да, ушу дүйнөлүк практикада. Анан биз эми созуп атабыз, 50 жылдан ашып кетти. Эми авариялар муну туура карабаса көбөйүшү ыктымал. Анткени тиги тетиктер эски да. Эми реконструкция болду, эми ошондо деле баягы маалымат беришти. Баягы 300 мегаваттан 600 мегаватка көтөрдүк деп, 2 эсе көтөрдүк депчи, баягы эски оборудование жаңыртып. Ошондо деле эми баягы бул жарымы эски болуп атпайбы? Ошондо биз 300 мегаваттка ээ болдук да. Бирок ошондо деле баягы берип аткан кубаттуулугу бир 300дөн бир аз löйдө болуп атпайбы? Ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Бул эмне үчүн мындай план болуп калган? Анан 385 миллион доллар кетирдик деп атабыз. Ошол 300 мегаваттка кетти. Эми салыштырып көрсөк, бул акчага жаңы деле ТЭЦ курууга мүмкүн да. Жаңы ошол эле андан көбүрөөк бир электр энергия чыгара турган гидростанция курса болот. Ушул жагы каралса болмок да.